Да, бул мындай болуп атат. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2017 жылы 5 сентябрдагы мыйзам негизинде, то есть ратификация негизинде Орто Токой суу сактагыч толук бойдон биздин колубузга өттү. Орто Токой суу сактагычын платинасы дагы, өзү дагы, жери дагы, территориясы дагы, суусу дагы бардыгы Кыргызстандыкы. Бирок биз буларга мындай талап койдук. Мына Орто Токойдун астында биздин жерибиз жатат. Ал биздин жер. Так. Ошол жерибиз эмне үчүн жөн жатыш керек? Бул сүйлөшүүлөр өтө оор болду. 2 жылга созулду. Эмне үчүн жөн жатыш керек? Ал жерлерди ордуна биз жер алышыбыз керек. Жер бергиле бизге. Жөнөн эле силердин бул суунун 95%-ин Өзбекстан пайдаланат, Наманган облусту. Жөнөн эле биздин жерибиз силердин сууңарды сактап бере береби? То есть эми силер пайдаланган сууну. Ошонун астындагы жерге бизге жер бергиле деп биз талап койдук. Так. Анан сүйлөшүүлөр өтө оор болду. Мен эми бул жерде азыр эми айтса боло берет. Кээ бир сүйлөшүүлөрдүн болгон маселелерин айтайын. Ошондо булар айтты, биз эч кандай жер бербейбиз. Орто Токой платина силердики болду. Всё, эч кандай жер бербейбиз, сууну пайдалана беребиз. Каалашыбызча депчи. Ошондо менде мүмкүнчүлүк болду. Ошол жерде мына биз тараптан бир 20дай, Өзбек тараптан 20дай комиссиянын мүчөлөрү катышып олтурду. Ошол жерде мен айттым, ачык эле. Андай боло турган болсо, урматтуу биздин кошуналарыбыз, андай боло турган болсо, ошо Орто Токой суусунун астындагы жерге, биздин жерибизге компенсация бербесеңер, пайдаланып аткан сууңар үчүн, анда биз сууну түшүрөбүз дедим. Ачык эле айтайын. Сууну агызабыз дедим. Ошол жерде мурда суунун департаменти башчысы башка адам болчу, башка бирөө болчу. Мен сиз башка эле ошону тургузуп, алардын көзүнчө айттым. Давай бүгүнөн баштап сууну түшүрөсүңөр. Канча айда түшүрөсүңөр десем айтты, 1 айда түшүрүп бүтөбүз деди. Всё. Сууну 1 айда түшүргүлө. Биз Көксерек, дагы кайсы айылдар бар эле? Баястан, жана башка Көксерек, Баястан, Акташ, то есть Акташ эмес. Ушул жерлердеги адамдарыбызды кара белес көчүрүп чыгабыз дедим бияка. Көчүрүп чыгып, ошол жерге орноштурабыз. Силерге суу керек болбосо, бизге жер керек. Дегенибизде кайрадан булар эме кылышып, жок, андай болбойт. Бизге суу керек, суунун өзү обязательно бизге керек. Макул анда биз силерге компенсация кылып берейли деп бизге жерлерди беришти. Так. Эми жерлерди бергенде кандай болду? Ал жерлер Орто Токой суу сактагычы дагы, анын карап басып турган жери дагы, суусу дагы, бизге берген жерлер дагы эч кандай бир кошумча милдеттемеси жок Кыргыз Республикасынын территориясы деп жазылды. Мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн оор сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында. То есть булар ушуну жазып атат. Биз компенсация кылып бердик жерин ордуна депчи. Бирок компенсация кылып бердик, эми бул жерди биз алабыз деп жазган жок. Ошол бойдон бизде калды. Ал жер дагы калды бизге, и компенсация кылган жер дагы бизге калды.